жаңа айтып кеткендей, комбинат 2015 жылдың аяғында тоқтап тұрғанға мәжбүр болды. Анткени біз иштеп аткан Қазақстандан келип аткан чийки заттар токтотулуп, биз ошондуктан туруп калдык. Ошол кезден бери албетте мурункуга караганда бюджетке төлөмдөр азайды. Анткени өзүңөр билгендей, любой ишкана туруп турганда, мурункудай иштеп тургандагыдай бюджеттерге төлөмдөр да келет. Ошондуктан бюджеттерге төлөмдү мен мисал келтирип кетем. Азыр канча ишкерлерибиз болсо, ошо кандай айлыктар төлөнүп атса, ошолордон чыккан подоходный налог деген бар, социальное отчисление, ошонун баары төлөнүп келатат. Семейный налог, ошонун баары тең, как следует, это все выплачивается. Азыр мына сиз чийки зат берүүчү Казакстандан окуйсузбу? Кайсы зат жөнүндө сүйлөп атасыз, анан кийин бүгүнкү данный ситуацияга кыргызчада токтолуп берсеңиз, кандай технология кантип колдонулуп аткан, ташылып барып кара балта толтуруп комбинатта иштетилет деп атат, кандай мындай ушу жаңы эле орусча айтканда кыргызчада айтып берсеңиз. Бул технология жөнүндө мен кыскача айтып кетсем, комбинатты жаңа эле түшүндүрүп кеткендей, көп жылдан бери ошо Казакстандын концентраты менен иштөөчү. Азыркы учурда болсо, именно азыркы ишти караганда, бул жерде мындай демейдегидей процесс болбойт. Мен аны айткан себебим эмнеде? Бул деген чачылма кен. Коренное месторождение эмес, именно рассыпное месторождение. Ошондуктан рассыпной месторожденияларга атайын мындай майдалоого, кошумча жумуштарга кылганга кереги жок да, андайчы. Чачылма кендерге биз жанагындай предварительный обогащение койгон, ошол жетиштүү болот да. Ошол жетиштүү болуп, ошол биз деген ошол жанагындай техникалык суу менен, ошондой гравитациялык метод менен ошондо биринчи иштеп чыккандан кийин калганын баары ошо комбинатта ошондой иштетип